Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн бизде чимчи, корейлердин мына ушундай туздалган ачуу капустасы. Менимче көпчүлүк эле жакшы көрсө керек. Андыктан сөзсүз түрдө дал ушул рецепт менен жасап көрүңүздөр. Видео бир аз узунураак болду, ошентсе да баардык маанилүү жерлерин сиздерге түшүндүрүп айтып бергенге аракет кылдым. Андыктан сөзсүз түрдө видеону аягына чейин көрүп, мен менен чогуу бирге болуңуздар. Видеого лайк басып коюуну унутпаңыздар. Эң алгач эле албетте капустаны тандоодон баштайбыз. Базарга барып, жапжаңы кыртылдаган сонун капусталардан бир 4 чоң капуста алдым. Андан кийин мына ушундай жашыл, ошондой эле жумшак, кир болгон, жыртылган жалбырактарын 1-2 жалбырагын алып таштайбыз. Капустаны жакшылап таптаза кылып жууп, башындагы мына ушундай жерин түп тамыры менен кеспейбиз, жон гана тазалап бир аз учун кесип алып таштайбыз. Андан кийин капустаны ортосунан 2-ге бөлөбүз. Жарымына чейин бычак менен кесип, андан кийин колубуз менен ажыратып алсак болот. Ошондой эле базарга барганда атайын туз татымалдарды саткан жерлерде мына ушундай килограммдап сатылган атайын туздаганга ылайыктуу иригирээк йоддолбогон туздар бар. Ошондон 1 килограммдай алып койсок бир топ эле убакытка жетет. Тузду болсо 1 аш кашыкты биз жарым капустага ылайыктап өлчөйбүз. Мисалы 1 аш кашык салып алып, ошону жарым капустага колдонобуз. Бардык жерине себелебейбиз. Ар бир жалбырагын ачып, эң калың жерлерине гана бир аздан себелеп чыгабыз бардыгына. Ошентип 1 аш кашык тузду мен 1 чоң капустанын жарымына, арасына бардыгын себелеп, калган четтерине, ошондой эле сыртына себелеп, капустанын ачык жагын өйдө каратып, чоң чарага тизе беребиз. Эми муздак сууга кайнатылбаган кадимки эле крандан аккан суу, 1 литр сууга 1 аш кашык туз деп эсептеп алабыз. Ошол эле ирик туз, мында майдарактары деле болот. Тузду салып, жакшылап аралаштырып, эритип алабыз. 1 аш кашык болжол менен 30 граммдай болот. 1 литрге 30 грамм салабыз. Андан кийин акырындык менен четтеринен чарага куябыз. Өтө толтурбай, жарымына чейин куйсак жетиштүү болот. Анткени үстү бастырылат, ошондой эле капустанын дагы ширеси бөлүнүп чыгат. Ошо менен чарадан ашып кетпеши керек. Үстүн жакшылап бастырып, оорураак идиш менен андан кийин 2 күнгө ошол эле үйдө жылуу температурада калтырып коебуз, салкын жерге эмес. Ошол эле ашканаңызда тура берсе болот. Ал эми азыр чимчинин ачуу приправасын даярдайбыз. Бул канкочи деп аталат. Канкочиге керектүү азыктар бул калемпир, сарымсак жана туз. Ачуу таттуу калемпирлердин кызылынан алабыз. Таттуу калемпирден 1 килограммды алып, мына ушундай эт өткөргүчтөн майдалап өткөрүп алабыз. Ал эми кызыл ачуу калемпирден дагы рецепт боюнча 1 килограмм деп жүрөт. Мен бирок жарым килограмм коштум, ошол деле жетиштүү болду. Ичинде уруктары менен эле мына ушинтип бардыгын майдалап өткөрүп салабыз. Ошондой эле сарымсакты дагы өткөрүп алабыз. Сарымсактан 250 грамм кошобуз. Бул жерде эң негизгиси, тилекке каршы камерам өчүп калыптыр.
көрүнбөй калды. Туз кошулду. 200 грамм ошол эле йодтолбогон туздан коштум. Туз менен баардыгын жакшылап аралаштырып алабыз. Туз көп эмес, конкочи өзү туздуу болгондуктан көбүрөөк убакыт сакталат. Улам кайра биз чимчи жасаганда бул нерсени жасай бербей, бир жолу жасап коебуз дагы. Негизи 2-3 жылга чейин сакталып турат деп айтылат. Текшерип көрүлөк, бирок көпкө чейин сакталат. Андан кийин бизге керектүү, мисалы бир капустага 2 аш кашыктан алып калабыз, калганын салып койсок болот. Капустабыз дагы 2 күндөн кийин даяр болду. Мына ушундай суусу кир өңдөнүп калат. Капуста дагы абдан жумшак болуп, ушул катуу жерлери сынбай, ийилчек болуп, абдан жумшак болот. Ошондо капустабыз даяр болот. 2 күндүн ичинде бир аз жыттанып, капуста квашеный капустаны кандай жасасак, ошонун жыты сыяктуу болуп жыттана баштайт. Андан кийин жакшылап тузун жууп таштайбыз. 2-3 жолу муздак сууга жакшылап жууйбуз. Тузу толук кетиши керек, анткени конкочи абдан туздуу. Ошол эле туз бизге жетиштүү болот. Муздак же крандагы сууга жакшылап жууп алсаңыздар болот. Мына ушинтип капустаны муздак сууга кайра чайкап, баардык тузун кетирип алгандан кийин бир аз алып даамдап көрсөк дагы болот. Эгер тузу өткүр эмес болсо, анда алып чыга беребиз. Эгер тузу ачуу болуп калса, кетпей жатса, муздак сууга 1-2 саатка чылап койсок болот. Анткени туз дагы ар кандай өтө ачуу туздар болот. Кетпей калса, мына ушинтип коюп коебуз. Бирок мен койгон жокмун. Баардыгын 3-4 жолу жакшылап чайкап эле башка идишке чыгарып, сарыктырып, ашыкча суусу кеткенче бир аз убакыт коюп койдум. Эми ар бир капустага конкочиден мына ушинтип сүйкөп чыгабыз. Айта кетчү нерсе, бул жерде этият болуңуздар. Конкочи айткандай эле ачуу, туздуу келет. Ошондуктан эгер көбүрөөк сыйпап алсаңыз, анда жегенге мүмкүн эмес болуп калат, аябай ачуу болуп. Ошондуктан 1 аш кашык конкочини жарым капустага баардыгын сүйкөп чыгабыз. Ошол жетиштүү болот. Мен дал ошондой кылып сыйпап алдым. Ар бир жалбырагын ачып эле бир аздан сыйпап чыгабыз. Ошол жетиштүү болот. Андан кийин ороп, башка чарага салып кое беребиз, тизе беребиз. Негизи тузу ачуу болуп калганча бир аз жетпей калган жакшыраак, анткени кайра бир аз конкочиден кошуп коебуз. Конкочибиз ашыгы менен жасалган, ошондуктан кошуп койсок болот. Эгер абдан ачуу болуп калса, аны оңдош бир аз кыйыныраак болуп калат. Ошондуктан бир аздан мына видеодо көрсөтүлгөндөй эле ар бир жалбырагын ачып сыйпап чыктым. Андан кийин баардыгын чарага тизип, үстүнө кайрадан оор жүк бастырып, 2-3 күндөй салкын жерге даяр болгончо коюп коебуз. Ал эми бул конкочинин калганын мен аягында эгер тузу аз болсо, ачуусу аз болсо кошуп салам. Калганы болсо кичинекей мына ушундай банкаларга куюп, салкын жерге сактап койсок тура берет. Кийинки чимчи даярдаганда конкочибиз даяр. Бир гана капустаны туздап, андан кийин сүйкөп тез эле даярдап койсок болот. 1 күндөн кийин тузун, ачуусун мына ушул суусунан текшерип алсаңыз болот. Эгер абдан эле аз болуп жатса, анда дагы бир аз конкочиден кошуп коебуз. Эгер туура болсо, дагы 1-2 күн кармап, андан кийин ушундай эле кастрюлькаларга, контейнерлерге же болбосо банкада сактап коебуз салкын жерде. Мен болсо ыңгайлуу болуш үчүн баардыгын бир аз чоңураак бөлүкчөлөргө бөлүп, туурап, андан кийин банкаларга салдым.
Аягында бир аз бөлүгүнө дагы конкойчу кошуп аралаштырып койдум. Бул албетте ачууну жакшы көргөндөр үчүн. Абдан эле ачуу болсун десеңиз, анда бир аз көбүрөөк кошсоңуз болот. Жана сөзсүз түрдө чаранын түбүндөгү калган суюктуктун баардыгын бетине куюп таштайбыз капустанын. Андан кийин беттерин жаап, муздаткычта салкын жерде сактап, четинен алып жей беребиз. Достор, мына ушинтип биздин чимчибиз дагы даяр болду. Сиздер дагы сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Аябагандай сонун болду, кыртылдаган, өтө ачуу эмес, өтө кычкыл эмес, баардыгы орду менен. Андыктан сиздер дагы жасап калсаңыздар, сөзсүз түрдө комментарийге жазып коюңуздар. Жана ушул эмгегимди баалап, лайк басып, комментарий калтырып, каналыма катталып, жана достор менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.